Салам достор. Санарип дүйнөсүндөгү кызыктуу сабактарыбызды улантабыз. Буга чейинки сабактарда интернетте жашообузду жеңилдеткен көптөгөн пайдалуу жана ыңгайлуу кызматтар жана ар түрдүү программалар бар экендигин түшүндүк. Бул кызматтардын көпчүлүгү толугу менен же жарым-жартылай акысыз. Бүгүнкү күндө ар дайым өзүбүзгө билим берүү үчүн колдоно турган кызматтар жана тиркемелер көп. Азыркы заманда санарип көндүмдөрдү үйрөнүү, дайыма билимдерди өркүндөтүү жана окуу абдан маанилүү. Чынында дүйнө абдан тез өзгөрүүдө. Демек, эмгек рыногу тез өзгөрүп жатат. Эгерде жүздөгөн жылдар мурун бир кесипке ээ болуп, өмүр бою иштөө мүмкүн болсо, бүгүнкү күндө биздин бул жашообуз тынымсыз билим алуу менен өтүп жатат. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар дайым билим алуу жана билим деңгээлин көтөрүү баарыбыз үчүн абдан маанилүү экендигин түшүнүшүбүз керек. Ал эми интернет менен бул нерселерди ишке ашыруу жеңил болуп калды. Достор, бүгүнкү күндө дээрлик бардык жөндөмдөрдү интернеттен бекер же арзан төлөмдөр менен үйрөнүүгө болот. Келгиле, биз мындай кызматтарды 3 шарттуу категорияга бөлөлү. Биринчи категория өзүн өзү өнүктүрүү үчүн акысыз видео сабактар жана блогдор. Ал жакта көп сандаган акысыз видео платформалар бар. Алардын эң негизгиси YouTube. Айтмакчы, YouTube Google компаниясына таандык. Бүгүн биз YouTube'тан ар түрдүү тематикадагы каналдарды таба алабыз. Ошондой эле акысыз тамак бышыруу, сүрөт тартуу, видео монтаж, дизайн, программалоо, санарип көндүмдөр жана башка деги койчу көптөгөн нерселерди биле алабыз. Экинчи категория бул атайын билим берүүчү жазылуу кызматтары. Дегеним, атайын онлайн кызматтар бар. Анда айына белгилүү бир акыга жазылуу менен ар кандай авторлордун көп сандаган даяр курстарына катышууга болот. Бул Udemy, Skillshare, Coursera, Skillbox, edX, Lynda жана башка көптөгөн сайттар. Келгиле достор, жөн гана ушул веб-сайттарга кирип көрүп, ошондо сиз өзүңүздүн көптөгөн жөндөмдөрдү үйрөнө аларыңызга таң каласыз. Үчүнчү категория билим берүүчү мобилдик тиркемелер. Ноутбук же компьютердин болушу сөзсүз деле шарт эмес. Болгону бир нерсени үйрөнүү үчүн телефон жана интернет болушу керек. Бүгүнкү күндө билим берүүгө багытталган мобилдик тиркемелер эбегейсиз популярдуулукка ээ болууда. Ошол эле англис тилин үйрөтүү, маркетинг, программалоо, дизайн жана башкалар. Жөн эле телефонуңузга Duolingo, Linguelo, Mimo, Brainscape, TED, Khan Academy, Solo сыяктуу колдонмолорду көчүрүп алсаңыз болот. Кыскасы, мындай кызматтар өтө эле көп. Үйрөнүш керек, тынымсыз үйрөнүш керек. Келгиле достор, дайыма өз ара үйрөнө берели.